АКШ президенти Дональд Трамп Кытайга жардам колун сунду. Трамп Твиттердеги баракчасына «Биз жаңы вирустан улам Кытай менен тыгыз байланыштабыз. АКШда бул илдетке кабылгандар өтө аз санда катталса да баары бир чочулуу бар. Кытайдын президенти Си Цзиньпинге өз жардамыбызды сунуштайбыз. Бизде мыкты адистер бар» деп жазды. 27 январда Кытайдын премьер-министри Ли Киян коронавирус биринчи жолу катталган Ухан шаарына барды. Кытайда өпкөнү сезген коронавирустан каза тапкандардын саны 81 адамга жетти. Бийлик 3000 чукул адам жаңы вирусту жуктуруп алганын ырастады. Расмий Бейжин вакцинасына табыла элек илдеттен улам Кытай жаңы жылына карата эс алуу күндөрүн 3 күнгө узатты. Коркунучтуу илдет башталгандан бери мунайдын баасы кескин арзандап, Кытай валютасынын күнү түштү. Кеминде 60 миллион адам жашаган Хубей провинциясынын Ухан баштаган бир нече шаарында карантин уланып жатат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башчысы Тедрос Адханом Гебрейесус Бейжиңге келип Кытай өкмөтүнүн өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Адам организминде буга чейин кездешпеген вирустан улам дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү коопсуздук чараларын күчөтүп жатышат. Кыргызстан Кытай менен каттамдарды убактылуу токтотконун премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев 27 январда өкмөттүк жыйында билдирди. Кыргызстандагы абак-жайларды жалпысынан 9,6 миң киши отурат. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүмдү аткаруу жана атайын каттоо башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Термичиков маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында 340 киши өмүр бою кесилгендер, андан сырткары түрмөдө 286 аял бар. Ошондой эле 400дөн ашык киши экстремизм үчүн соттолгон. Термичиковдун айтымында түзөтүү колонияларында 5300 киши, СИЗОдо 1600, ал эми жатак колонияда 2500 киши кармалып турат. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчисинин орун басары Аскат Эгембердиев Бишкектеги номер 21 мекеме Ысык Ата районундагы Төмөнкү Нооруз айылындагы СИЗО элүүнүн аймагына көчүрүлө турганын белгиледи. Себеби СИЗО 1 өткөн кылымдын 40-жылдары курулган. Шаарда дагы жашоочулар көбөйүп жатканын эске алуу менен мекемени көчүрүү чечими кабыл алынган. Андан сырткары Бишкектеги номер 47 түзөтүү жайы Малдановка айылында номер 31 мекеменин аймагына алып барылат. Тажикстанда мусулман агайындардын 113 мүчөсү кармалды. Тажикстанда тыюу салынган мусулман агайындар кыймылынын мүчөсү деген шек менен баш аягы 113 киши кармалды. Бул тууралуу өлкөнүн башкы прокурору Юсуф Рахман 28 январда дүйшөмбүдө өткөн басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтымында кармалгандардын арасында жогорку окуу жайларынын 20 окутуучусу менен кызматкерлери, ошондой эле Исфара шаардык аткаруу бийлигинин өкүлдөрү да бар. Алардын баарына кылмыш иштери козголду. Булардын максаты Тажикстанда бийликти күч менен кулатуу жана көп өлкөлөрдө террордук жана экстремисттик топ катары тыюу салынган ислам мамлекети уюмун түптөө болгон, деди Рахман. Тажикстанда мусулман агайындар кыймылынын мүчөсү деген шек менен адамдарды кармоо январдын башында башталган. Өлкөдө бул кыймылдын ишмердигине 2006-жылы тыюу салынган. Мусулман агайындар 1928 жылы Египетте түптөлгөн. Исламдын суннит багытын карманган диний уюм. Жанар Акаев: прогрессивдүү жаштар бирикмей болдук. Кыргызстанда прогрессивдүү жаштардын партиясы түзүлүүдө. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Фейсбуктагы жеке баракчасында жарыялады. Депутаттын айтымында партия Бишкекте кеңсе ачты. 28 январда Ошто ачылган кеңседе жолугушуу өтөт. Жаңы жүздөрдөн билимдүү прогрессивдүү жаштардан курулган жаңы партиянын бет ачарын өткөрөбүз. Таза жаңы Кыргызстанды куруу ниети бар жарандарыбыздын баарын бизге кошулууга чакырам, деди Акаев. Партия бет ачарын жакынкы күндөр өткөрүүнү пландап жатат. Уюштуруучулардын катарында саясатталуучу Сейтек Качкынбай, экономика министринин мурдагы орун басары Элдер Абакиров бар экени айтылды. Быйыл күзүндө Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт. Сейтек Качкынбай жакында бул шайлоого катышууга камынып жатышканын маалымдаган болчу. Жогорку кеңештеги КСДБК фракциясынын айрым депутаттары Биримдик партиясы менен шайлоого бармак болуп жатат. Буга чейин Жеңиш Разаков чек ара боюнча митингге чыккан баткендиктерди акчага сатылып келди деп
сыпаттаганды эсибизде. Бул боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев Разаковдун элден кечирим суроосун же кызматтын таштап кетүүсүн айткан эле. Бирок териси калың Разаков мышыгымды пыштый албайсыңар дегендей эле орунда былк этпей олтурат. Эл деген селдемекчи, мындай кордукка чыдабаган эл. Алардын ичиндеги активисттер ушул маселе боюнча Лейлек жана Баткен райондорунун тургундары, бир катар жарандык активисттер, коомдук бирикмелердин мүчөлөрү чык ара маселелери боюнча маалымат жыйын беришет. Ошондой эле алар вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун элге карата акча менен чыгарылган адамдар деген сөзүнө жооп кайтарып нараазычылыктарын билдиришкен. Маалымат жыйын бүгүн 28 январь күнү саат 10:30 Супер Медиа маалымат борборунда өтмөкчү. Катышуучулар Ыргалай Бекмуратова, Лейлек районунун тургуну, Мер Жазы коомдук бирикмесинин төрайымы Бекмат Тажиев, Баткен районунун тургуну, чык ара коомдук бирикмесинин мүчөсү Азизбек Салибай уулу, Баткен районунун тургуну жарандык активист Кулжигит Исаков, чык ара коомдук бирикмесинин мүчөсү Айкут Конушбаев, Токтогул районунун тургуну жарандык активист, чык ара коомдук бирикмесинин мүчөсү. Азыр Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду кошумча каражатка муктаж эмес. Бүгүнкү күндө ага $110 миллион акча кайтарып берилди. Бул тууралуу фонддун башкармалыгынын төрагасы Эркен Асрандиев журналисттер менен жолугушуусунда билдирди. Фонд 2014-жылы Кыргызстан менен Россиянын өкмөттөр аралык келишиминин негизинде түзүлгөн. Россия тарабы уставдык капитал иретинде кайтарымсыз $500 миллион бөлгөн. Бирок зарыл болсо дагы $500 миллион фондко карыз иретинде таап берүүнү убада кылган. Жолугушууда журналисттер Асрандиевке Россияга аталган каражат боюнча кайрылдыңарбы деген суроо беришти. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Фонддун кеңешинин Кыргыз тарабы бул маселени көтөргөн. Бирок быйылкы жылга каражат жетиштүү. Азыр өзүбүздүн капиталды өстүрүп жатабыз. Долбоор ишке киргенден бери $325 миллион берилип, бүгүн 110 миллиону кайтарылып алынды, деди Асрандиев. Фонд жетекчисинин айтымында азыркы каражаттар кайтарымсыз, ал эми кийинки ала турганыбыз карыз иретинде болот. Тагыраагы аларды кайтарып беришибиз керек. Жыл башында маалыматка таянсак, бардыгы 2249 долбоор жактырылган. Аларга жалпысынан $379 миллион жумшалууда. Кыргызстанда Кытайдан келген 4 адам курч мүнөздөгү респиратордук вирустук инфекциянын түрүнө шектелип ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги Элжан Биртонов билдиргенин Тенгри News Казакстан жазды. Бүгүнкү күндө Кытай эл республикасы 25.858 адам келди. Булар Казакстандын жана чет өлкөнүн жарандары. Дене табуу жогору 23 жаран келип түштү. Ичинен 4-өсү ОРВИ белгилери менен ооруканага жаткырылды. Вирустук жугуштуу оорулардын так айырмасы жок болуп жаткандыктан курч мүнөздөгү респиратордук вирустук инфекциянын түрүнө шектелгендер дароо дарыланууга жөнөтүп жатабыз, деди министр Элжан Биртонов. Министр өз сөзүндө жаткырылгандардын канынын анализин алганына кошумчалады. 3 сутканын ичинде өтө кылдат диагностика жүргүзүлөт, учурда тийиштүү терапия башталды деп белгиледи.